Эми бир чайдан ичиңиз, ден соолукка пайдалуу. Чоң рахмат сизге. Жесур Бей дагы эле бассейндеби? Ошондой окшойт, көргөн жокмун. Рахмат. Cesur? Cesur! Cesur! Birдеме oldu dedim, жүрөгүмдү түшүрдүң. Андай эмес. Чөгүп кетти дедиң бе? Шылдыңдаба. Каяка баратасың? Чыкпа. Сууда чогуу сүзөбүз. Демек, сен мен үчүн кабатыр боло турбайсыңбы? Сонун. Бул мага абдан жакты. Эми кезек Жесурдун терапиясына келди. Эмне кылып атасың? Бир мүнөт. Бош тур, мага ишен. Өзүңдү бош кой. Өзүңдү бош кой. Эмне кылып атасың? Музыканы уксаң. Көздөрүңдү жум. Тынчтан. Денеңдеги бүт булчуңдарды башкар. Bütün kaslarına emir ver. Алар да өздөрүн сууга таштасын. Evet. Ооба. Жакшы. Эми болду. Эмне болду? Жакшы элесиңби? Мен ар дайым сенин жаныңда болом. Камсанаба.
Макулбу? Rüya Түш көргөндөй болдуңбу? ооба. Hadi üşüdüm. Жүрү үшүп калба, чыгарайын сени. Сухан Корлудан таптык. Кирпикыштанда жайгашкан мейманканада турат экен. Her şey yolunda. Баары жайындабы, Кемал? Апаңыз жакшы, сиз де сурап атат, бирок жакшы ага. Bir şeyler oldu. Жагымсыз окуя болуп турго, Кемал. Ооба ага. Жашыруун болгон бир нерсе көрүп калдык. Бану. Ширин. Уксаң, бул жагдай Кемал экөөңөрдүн мамилеңерди бузбасын, макулбу? Ортобузда мамиле калган жок. Корлудан бардык жеринде өрт акыркы күндөрү. Ага, тиги Туран деген бар го. Биздин үйдөгү мейирман айымды мурунку сүйгөнү болгон экен. Мен бул аялды табышым керек, ага. Таза экениңди далилдешим керек. Бул жерде бир нерсе болуп атат. Албетте, таза эмес иш бар. Мен сага 100% кошулам, Корхан. Азыр мен 1 мүнөт, бат эле келем. Адалет айым, Таксимбейдин абалы кандай? Tahsin Bey'in durumu nasıl? Азыр тамактанат. Биз Сухандардын дарегин таптык. Tahsin Bey Таксимбейге айтып койсоңуз сарсана болбосун деп чалып аттым эле. Азыр эле дарысын ичти. Кайра турам деп баштайт эми. Ансыз деле турган экен. Макул, сен баштай бер. Бүгүн түнү ишти бүтүр. Каерде экенин билишиптир. Ошондойбу? Билет экен өзү да. Алар күтөм. Мен үчүн оңой эмес бул иш. Бирок болгон аракетимди жумшайм. Макул, Кемал, келди. Рахмат, макул анда. Анан чалам сага, жакшы кал. Кана бүгүн телефондорго жооп бербейбиз деп атпадык беле? Апама кабатыр болдум. Ошого чалдым. Баары жайындабы? Ооба, жайында. Маселе жок. Кеттик анда. Бул жердин рестораны жаман эмес, эмнеге сырттан тамактанабыз? Жакын жерде бир жакшы ресторан бар экен. Бул жерде иштегендер айтышты. Ошол жака барабыз. Тамактары даамдуу дешти. Эртең менен бул жерден жейбиз. Өзгөрүү киргизейин дедим жашообузга. Макул. Бүгүн сени угам. Рахмат. Конок үйүнүн унаасы менен барабыз. Сонун уна айдабай турганыңа сүйүндүм. Режеп Бей бүгүн бизге жол көрсөтөт. Кутман кеч. Рахмат. Отуруңуз.
Түнүбүз укмуштарга бай болот окшойт. Укалоо жактыбы? Бассейнчи? Укалоо жакшы болду. Паспортумду ресепшнда унутуп калыптырмын. Анда дароо кайталы. Жок, тим эле кой. Тим кой. Келгенде алам. Ай, кандай жумшакпыз бүгүн. Укалоо чындыгында жакшы болгон го. Bayağı bir yumuşamışsın ha. Ооба, бүгүн мамилебиз дагы бир деңгээлге жогору көтөрүлдү. İlerliyoruz. Бүгүнкү жаңы деңгээлибиз коркунучтуу болду. Башка сюрприз кереги жок. А мен болсо экөөбүзгө ишенем. А мен корко баштадым. Кечиресиз, тиги баштыктарымды унага алып барып коесузбу, өтүнүч. Ташта ага, ташта аны. Ишиңди жаса. Күзөтчүнүн иши экен баштык ташыган. Күзөтчүнүн жумушубу? Кыймыл аракетиңе бир аз көңүл бур. Ач унааңды. Акырын. Жыгач. Ширин, жаш баланын иши бул. Өзүмдү күнөөлүү сезип жатам силерди көрүп. Мен сизге айтчумду айттым. Алтыным, мен сизди көргөнү келип турам. Эгер бул жерде жашай турган болсоңор. Эмне болду? Сен эмнеге капасың бүгүн, шайыр кыз? Ал сиз үчүн Ханзада. Мен үчүн эмес. Сен ар дайым күлүп жүр, э? Şirin. Сен апаң айттың. Апаң атаң айтыптыр. Атаң Таксим бейге. Болду. Сен да Жесур агага айттың, тең болдук. Ушинтебизби эми? Баары бүттүбү? Кемаль. Сухандын бактысы бүткөн жерден менин бактым ачылбайт. Сен Жесур агаңдын жанында боло турган болсоң, биз үй бүлө кура албайбыз, Кемаль. Ширин, Жесур ага жаман иш жасаган жок. Анткени калптын баарын күн мурунтан даярдап койгон ал. Бирок Суханды мындан ары алдай албайт. Бүттү.
2 күзөтчү, 1 башкаруучу. Үйдүн ичинде 3 аял бар экен. Макул. Хикметтен белги күт. Түшүндүм ага. Кооз жер экен. Сен да сулуусуң. Эмне? Мага курулай ашыктык оюнун жасаба. Убакыт өтүп, бири-бирибизди жакындан тааный баштаган сайын, ошончолук алыстайбыз. Мен башында эмне сезсем азыр деле ошондой. Ооба, аны көрүп турам. Мен болсо сеники туура болгонун көрүп ачуулана баштадым. Жүрөгүмдө боштук пайда болду. Укчу, бүгүн боштук, жардан кулады деген сөздөрдү колдонбой эле койсок кантет? Дайыма ушундай болот. Ар дайым эстей беришиң мүмкүн. Эч качадан унута албайсың. Унутууга мүмкүнчүлүк да бербейсиң. Учурда эмне сезип атканыңды мен жакшы түшүнүп турам. Анткени мен жүрөгүмдөгү боштук менен чоңойдум. Алар эки башка. Жашооңду заматта жок кылып, чачыранды кылып жибергенде сезип атасыңбы? Сен ошондой кылып атасың. Чындыкты билгенимде мен да сенин кейпиңди кийгем. Сухан, баарын унутууну менден талап кыла албайсың, мүмкүн эмес. Үй бүлөмө, атама жасаган зомбулукту мен кантип унутам? Эми болсо менин үй бүлөмө, атама ошону көрсөткүң келип турат. Чынбы? Ооба, ушул үчүн келдим бул жерге. Таксин Корлуда ээлик кылган эмне болсо колунан тартып алам деп өзүмө сөз бергем. Ооба. Анын эң баалуу казынасын тартып алам дедим. Бул туура. Ал казына сенсиң. О, жакшы. Рахмат. Жаңылбаптырмын. Сен жөнүндө бардык оюм туура чыкты. Бул кереметти карап отурбай даамын татып көрсөкпү? Кандай болсо да түнүбүз узун. Бул жердебиз. Сенин болсо качып кетчү жериң жок. Сүйлөшүүгө көп убакыт бар. Азыр жаңы деңгээлдебиз. Мен экөөбүзгө ишенем. Азыр ичине кирип баарын жайлагым келип атат. Тиги акмактын башына отургуч менен уруп алсам гана. Макул болду, сен артка кайт. Таксимбей, эмне жөн эле отурабыз? Неге? Сен кызматыңды бүтүрдүң. Бул кырсык деп аталган ишти жаптың. Суханды аңдып бардың. Бүттү, эми кезек менде. Сен баарын кыйратып койдум деп атасың да, Муну билип калганым үчүн айттың. Ширин мага айта турган болсо бетим ачылып калат деп корктуң. Ооба. Ооба, билип туруп айттым сага. Туура айтасың. Оюң чачырабасын дедим. Сен үчүн ойлорум эч чачыранды болгон эмес. Ушул үчүн жүргөнүңдү билет болчумун. Атама жакындоо үчүн. Аны зыянга учуратуу үчүн. Бул жерге алгач келгенимде сени билчү эмесмин, ырас.
Сени атасынын кызы деп ойлогон бул да чын. Бул атасынын канатынан чыкпаган балапан. Кең асманда кандай учат деп ойлочумун. Мүнөзү оор мени сүйбөгөн киши менен өмүр бою жашоо мен үчүн маселе деле эмес. Махаббат дегенден эч кабарым жок эле. Ошон үчүн оюнду менден баштоону туура көрдүңбү? Жок, сени тааныганымдан кийин оюн татаалдана баштаганын байкадым. Сен мен үчүн корлууданы баскан тумандын арасынан көрүнгөн чырак сыяктуусуң. Жетүүгө оор, бирок баш тартууга да мүмкүн болбогон күч сыяктуу. Дагы эле ойноп жатасың. Макул, ошондой болсун. Мага ишенбе. Бирок муну билип кой. Оюн болсо да менин жеңилүүгө эч ниетим жок. Корхан бей. Оğlum. Салих ага, Билесің ғой, ичкилик ич албайсың сен. мен эмне кылам Салих ага? Эми кантем? Тынчтан oğlum. Тынчтанып ал. Табабыз ал аялды. Албетте табабыз. Ага, мен бул абалдан кантип чыгам? А эгер Жакиде мени таштап кетсеч, ажырашып кетсекчи эмне кылам? Антпе oğlum. Болду. Карасаң корлууда ичип алып ыйлап жатат деп адамдар кеп кылышат. Ал дагы кеп бекен ага. Таксин Корлууданын уулу атасынын күнөөлөрүн анча жылдан бери эле көтөрүп келе жатат. Эми өзүнүн күнөөсүн көтөрө албай калмак беле, көтөрөт. Антпе oğlum, антпе. Өзүңдү таштаба. Колго ал. Азыр убак эмес. Убагы келди ага. Ансыз да аз калды. Кумдай чачылдык, дагы чачылабыз. Жесур тиги Кара Хасан оолунун уулу экени. Болду эми. Баштаба кайда. Ага, мен уктай албас болдум. Жесурдун ким экенин билгенден бери ар түнү ошол түштү көрөм. Окшош түш, ошол түн. Корхан? Сен кайдан чыга калдың? Болду. Эч нерсе эмес, эч нерсе эмес. Кетебиз азыр. Салих ага, мен жакшы эмесмин. Суханга эч нерсе айткан жоксуңбу? Айтпа. Салих ага, ушунча жылдан бери жашап жаткан балээни карындашыма ыраа көрмөк белем. Албетте жок. Болду эми. Өзүңдү колго ал. Эч кимге эч нерсе айтпа. Атаң сенин бул окуяны билегиңден кабары жок. Ал сени коргоп атат. Салих ага, жабырлануучу менмин. Таксин Корлууданын курмандыгы менмин. Тиги аял да муну сезди. Менин мууну бош экенин билип калып, курмандыкка мени чалды. Мехмет таап келет аны. Сен курмандык эмессиң, oğlum. Сен Корлууданын келечегисиң. Койсоңчу Салих ага, айткандарыңа өзүң да ишенбей атасың. Карач, атаң күн сайын карып баратат. Бара-бара чылбыр сенин колуңа өтөт. Мени ким тоготмок эле? Мен ала жипти кантип аттаганымды түшүнбөй калдым. Анда жакшы болуптур. Чегин артка. Баш тарт баарынан. Жайына кой. Атаң күндө эзип турсун. Жакиде таштап кетсин. Балаңды көрсөтпөсүн.
Атаңдан эч нерсе үйрөнбөсөң да, жок дегенде жеңилгенде да биле жүрү. Ал бала сеники. Аны эч ким сенден тартып ала албайт. Мага токто деген жок, апа. Калда деген жок. Кече эле келгенчи сурагасынын айынан мени тоготуп да койгон жок. Ыйлаба кызым, ыйлабачы. Сухан келсин, отуруп сүйлөшөбүз. Сүйлөшкөндөн эмне пайда? Мен жүрөгүмдү оорутту сөздөрү менен. Кимал өз тарабын тандады, апа. Кызым, ажырашам деп өзүң баштаган турбайсыңбы? Аны коргоба, апа, анын таламын талашпа. Рейхан айым, Жахида айым сизди чакырып жатат. Дей кимиңерге жетишем. Жахиде. Корхан жакшы жигит, бирок өтө ишенчек. А сен жубайысың, пейлин менден жакшы билесиң. Балким атасына ушинтип өзүн көрсөткүсү келгендир, байкуш десе. Антпесе сен ушунчалык сүйүп туруп мындай жолго барышың кандай түшүнсө болот? Ой, Михрим акайым. Кош келиңиз. Кечириңиз, сиздин келгениңизди айтышкан жок. Сен менен да ишиң болбой калды. Ошондой буйрук бериштиби? Коюңузчу, ошондой да болмок беле. Буюмдарымды топтой салчы, батыраак. Коюңузчу, мен анте албайм. Таксим бейге кантип жооп берем кийин? Мен сага жардам берем, Шириним. Оболу өтө керектүүлөрүн бир чемоданга, анан чоңдордун артынан жеткиребиз. Сарсана болбо. Макул. Анда дегенде атама чалайын, акыбалын сурайын. İşleri de jokku. Кызык эле кишилер. Кудай жалгагыр Жахиде, күлкүмдү келтирбечи. Сен булардын кызык экенин эми билдиңби? Кудайым-ай. Кана бол эми, сага жардам бере коеюн. Кудайды карасаңыз, Михрим акайым, отко май куйгандай болбоңузчу. Май куйгудай от каерде экен? Мындайга качанга чейин чыдайсың? Тим кой, эми алар сенин артыңан чуркашсын. Акылдары ордуна келип сенден тизилеп кечирим сурашсын. Жахиде. Айтканың болор бекен. Албетте. Койгулачы. Бири ооруканада жаны менен алып урушуп жатат. А Корхан болсо атасынын жанында. Жахиде. Корхан келди. Жахиде дейм. Рейхан, буюмдарымды жыйна тез. Мен чыдай албайм мындайга. Мындай жүктү көтөрө албайм мен. Корхан, суранан бирден кофе içelim андан кийин. Мен мас эмесмин. Сенин тиги кызың ким? Сенин үйгө жетелеп келген тиги кызың ким деп атам? Билбейм анын ким экенин, аны сен айтып бер. Ой, Корхан, койчу, мен сени тааныбай жатам. Ал аял менен ишим да жок менин. Анда менден кет. Кетсең кет. Кана ажыраш, ансыз да ишенбейт экенсиң. Ажырашам мен сен менен. Кудай ургур. Сен мас экенсиң. Эмне дегениңди эртең эстей аласыңбы? Эстейм же эстебейм, мен Таксин Корлуданын уулумун да. Бетим калың менин. Тилиң тишиңе күбө, Корхан. Бул айткандарың сотто сага каршы далил болуп калышы мүмкүн. Кана бер мени сотко. Мени менен ажыраш. Мени менен ажыраш дейм.
Мени сотко бер, мени менен ажыраш. Cahidem, boldu emi, boldu. Boldu, ilava, tınç. Boldu, savırgın. Şşş. Кутман кеч. Кутман кеч. Документиңизди көрсөтүңүз, Сұраныч. Алыңыз. Макул турайын, бирок бийге эмес. Кетким келип турат, үйгө кайтайын бүгүн. Жок. Бир күн али бүт элек. Биз экөөбүз бир жолдо да, бир кесилиште да чогуу боло албайбыз. Бирге 24 саат болууну айтпай эле коеюн. Тилекке каршы мындан эми эч шегим жок. Сенин тилекке каршы дегениң да мен үчүн чоң үмүт. Senden eç kaçan baş tartpayım Sühan. Макул атаке, макул. Рахмат. Жок, убакыт коротпогонуңуз жакшы болгон экен. Эртең жолугушканча. Өптүм, кайыр. Канча жол жаздым, эмнеге мага эмес атама жооп берет? Канча жол чалдым, неге мага эмес сага чалат? Кырсык болгон турбайбы? Эч кандай салууга кетишпептир. Жесур ага эч ким келбесин деген болчу. Жакшыбыз, эч нерсе болгон жок деди. Мага да ачууланат эми. Тиякта бирөө жүрөбү? Сен отур, мен карап келейин. Эрдик. Жылбагыла, ордуңарда калгыла. Биз үйдү кайтарып жүрөбүз. Үйдү кайтарып. Жат жерге. Жесур ага качалчы. Силерге тоскоол болбогула деген. Жесур ага качал. Акырын, мына мен чалам азыр. Рыфат ага качал. Рыфат агага бизди ошол жалдаган. Жүрүңүз, бөлмөңүзгө өтөлү. Эмне болду? Жүрүңүз. Өлтүрүп атабы бизди? Жок. Чал. Эки телефонуң барбы? Үйдөн чалып атышат, кечир. Сага ишенүү барган сайын татаалдашып баратат. Алло. Ага, сиз киши жалдадыңызбы? Үйдүн жанында куралдуу 2 киши кармалды. Токто, Рыфат агага чал дароо. Ага, өздөрү да Рыфат аганын адамдары деп жатышат. Кое турчанда күтө тур. Мага андай нерсе айткан эмес, бирок болушу мүмкүн. Азыр өзү менен байланышайын. Тигилер азыр кайда?
биздин балдардын көзөмөлүндө. Ката кылып жатасыңар тууганым. Рыфат агага чал дедим. Токтот, чалат азыр. Сухан Корлууда кимиң болот? Досум. Атасы сенин үстүңөн арыз жазды. Бөлүмгө алып баргыла. Алло, Кемаль. Мен Рыфат агага чалдым, азырынча телефонго жооп бербей жатат. Мага айтпай мындай иш кылбайт болчу. Бирок тигилерди кое бергиле. Кете беришсин, калышпасын ал жерде. Макул ага. Дароо кетишсин. Макул, түшүндүм. Жесур аганын мындан кабары жок экен. Ошондуктан куралдарыңарды бергиле. Куралдар бизге катталган. Куралды бер. Бер дейм. Куралдар сизге катталган болсо, коопсуздук бизге жүктөлгөн. Карма. Рыфат ага менен сүйлөшүп, анан силерге кабар беребиз. Паспорттарын да алгыла. Паспорттарын да алат экенбиз. Паспортуңарды бергиле. 1 мүнөт. Алло, Кемаль. Жакшы элеспи? Алло. Алло, Кемаль, угуп атасыңбы? Алло. Бизди таап алышты, өлтүрүшөт. Алло, Кемаль. Ага, Жаралы барбы? Эмне болду? Апамчы? Бирөө тапанча менен атты го. бар жакшы ага. Эч кимге эч нерсе болгон жок. Кетишти, качып кетишти. Ага, бул кишилер Рыфат аганын адамдары эмес. Макул, мени ук. Мен бир аздан кийин барып калам. Үйдү жаап, жарыктарды өчүрүп алгыла. Эч кимге айтпагыла. Корлуудадан эч ким укпасын. Бир аздан кийин барып калам. Рыфат агага байланышып көрөйм, макулбу? Макул ага, макул. Жакшы элесиңби? Бул жердеги кыз кайда? Машинеге кетти окшойт. Айдоочуңуз келди. Бирдеме деп аткан, чыгып кетишти. Рахмат. Сюхан. Режеп. Сюхан кайда? Бирөөлөр келди. Байкесимин чакырып кой дешти. Ким келди? Коркан бекен. Билбейм, аларды тааныбайт окшойт, кыйкырып жатты. Сюхан. Акырын. Үнүңдү чыгарба. Бекеринен казына дебептир да ага. Жап оозуңду.